Assalamu alaikum, урматтуу Элдор Далиев YouTube каналынын көрмандары, билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүн сиздер үчүн эң кызыктуу видео сабак болот. Темадан көрдүңүз. Бир эле сабак үчүн эмес, бул өзүңүздү өнүктүрүүнү каалайсызбы? Бардык темалар боюнча презентацияларды, иштелмелерди кайсыл сайттардан алып кантип пайдалансак болот деген суроолор бизге комментарийге түшүп жатат. Ошолорду биз жыйнап бүгүн сиздер үчүн пайдалуу бир видео сабакты бөлүшөбүз. Сиз кайсыл тармакта эмгектенбеңиз, кайсыл тармакта окубаңыз, кайсыл кесиптин ээси болбоңуз, сиз интернет аркылуу даяр презентацияларды көрүп, өз билимиңизди өркүндөтсөңүз болот. Андан сырткары, эгерде сиз мугалим болсоңуз, бул бүгүнкү үйрөнүүчү сайттар аркылуу презентацияларды көчүрүп, аларды сабактарыңызда колдонсоңуз болот. Андан сырткары, өзүңүз идея кошуп, чыгармачыл тартипте иштеп, жаңыча презентацияларды даярдап, аталган сайттарга, бүгүн көрсөтүүчү сайттарыбызга жүктөсөңүз болот. Бул дагы сиздин билим деңгээлиңиздин өнүгүүсүнө албетте шарт түзөт. Ал эми калган тармактарда иштеген же окуган окуучулар, студенттер, ата-энелер, сиздер дагы биз бүгүн көрсөтүүчү платформаларга кирип, өзүңүз кызыктырган темалардагы презентацияларды көчүрүп алып, кааласаңыз телефонуңузга, кааласаңыз компьютериңизге, бош убагыңызда билимиңизди өркүндөтсөңүз болот. Эгерде мугалимдер биздин видеону көрүп жаткан болсоңуз, албетте сиз биз көрсөткөн сайттардан презентацияны көчүрүп, чыгармачылык менен иштеп, өзүңүз дагы жаңы презентацияларды даярдаңыз. Себеби мугалим бул чыгармачыл инсан, мугалим бул идеяга толгон улуу инсан болуп эсептелет. Эми биз азыр видеого практикалык тармагына өтөбүз жана сиздер менен биргеликте азыр ушул сайттарды практикада көрсөтөбүз, кантип көчүрүп алуу, кантип колдонууну биргеликте үйрөнөбүз. Даярсыздарбы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабакты баштайбыз. Видеонун аягына чейин көрүңүз, сиздер үчүн абдан пайдалуу. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу достор, мына биз сиздер менен практикалык сабакка жетип келдик. Эми жакшы көңүл буруп, колуңузга дептерди алып, биз көрсөткөн сайттарды жазып койгонго аракет жасаңыз. Анда эмесе биз баштайбыз. Телефон менен, компьютер менен колдонсоңуз дагы бизге Google Chrome керек болот. Google аркылуу бул жерге презентация для урока деп жазабыз. Же болбосо презентация для уроки. Для урока. Мисалы, ушул сөздү Google Chrome'го жазабыз бул жерге. Андан кийин бир канча сайттар ачылат. Ошол сайттардын азыр 3 сайтты мен сиздерге даяр презентацияларды көчүрүп алууну жана колдонууну үйрөтүп өтөйүн. Бул жерде биз даяр ачып койгонбуз. Азыр сиздерге бирден көрсөтөбүз. Мисалы, биринчи сиздерге көрсөтүүчү платформабыз бул Мегаtalent платформасы болуп эсептелет. Мына, эгерде сиз издөөнү кааласаңыз, mega-talent.com деп жазып издешиңиз мүмкүн. Жакшы көңүл буруңуз. Эми ушул жерде бул сөздөрдү жазабыз. Жана ушул сайт ачылат. Мына көрдүңүзбү? mega-talent.com. Мен сизге азыр ирети менен презентация издеп табууну үйрөтөйүн. Бул платформанын негизги бети болуп, негизги барагы болуп эсептелет. Ушул жерде предметтер бар. Көрдүңүзбү? Мына сол тарапта предметтерди көрүшүңүз мүмкүн. Өзүңүз издеген предметти же өзүңүз кызыккан предметти ушул жерден тандап, презентациялардын издеп тапсаңыз болот. Азыр биргеликте биз бир предметти тандайбыз. Мисалы, география. Мына көрдүңүзбү? География боюнча методикалык материалдар чыгат.
Бизге эмне керек? Бизге презентация бөлүмү керек. Мына көрдүңүзбү? Презентация. Калган бөлүмдөрдү дагы өзүңүз бош убагыңызда издеп тапсаңыз болот. Бул платформа бир эле мугалимдер үчүн эмес, бул окуучулар, студенттер, ата-энелер өзүнүн билимин өркүндөтүүнү каалаган ар бир инсан үчүн маанилүү. Презентация бөлүмүнө киребиз. Ушул жерден эми презентациялар ачылат. Мына кайсы бири керек бизге? Биринчисин тандайбыз. Презентация ачылууну баштайт. Даяр презентация. Бул презентацияны сиз көчүрүп алып, сабакта колдонсоңуз болот, өзүңүздүн билимди өркүндөтсөңүз болот. Сабагыңыз мыкты деңгээлде уюштурулат. Кантип көчүрүп алам десеңиз, ушул презентациянын астына түшөбүз. Скачать материал деген бөлүм бар. Жашыл платформа. Бир жолу басабыз. Бул жерде фамилия атыбыз, электрон почта, паролду киргизип коебуз. Андан кийин Я не робот деген бөлүмдү басып, зарегистрациядан өтүп, платформадан регистрациядан өтсөк болот. Толук түрдө биз презентацияларды көчүрө алабыз. Эгерде сиз телефон аркылуу кирсеңиз, сизден мындай бөлүмдөрдү сурабайт, кеңири көчүрүп алсаңыз болот. Азыр компьютер аркылуу биз киргенибиз үчүн бул бөлүмдөрдү сурады. Сиз өзүңүздүн фамилия атыңыз, электрон почтаңыз, паролду жазып, регистрациядан өтүп, толук бардык презентацияларды көчүрө аласыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Эми бул платформанын дагы бир мүмкүнчүлүктөрү, эгер сиз регистрациядан толук өтсөңүз, сайттын мүмкүнчүлүктөрү сизге ачылат. Кеңири колдонууга мүмкүнчүлүк болот. Эми биз сиздерге азыр экинчи платформаны көрсөтөбүз. Бул экинчи платформа учительский портал платформасы болуп эсептелет. Ал платформаны кирип сиздер менен текшеребиз. Мына учительский портал. Сиз Google аркылуу издегениңизде бул жерде азыр мен бардыгын чыгарам. Google аркылуу издеген учуруңузда 3 сайт чыгат. Ошолордун бири учительский портал. Мына www.uchportal.ru. Көрдүңүзбү? Мына ушул сайт. Мына ушул сайт мына. Эми бул жерде дагы өзүңүз предметти тандайсыз. Сол тарапта көрдүңүзбү? Бардык предметтер бар. Сол тараптан тандайсыз. Мисалы азыр кайсыл? История бөлүмүн тандайык бул жерден. История. Презентация бөлүмүнө киребиз. Сиз мүмкүнчүлүктөрү көп бул сайттын, бардык мүмкүнчүлүгүнөн пайдалансаңыз болот. Биз азыр сизге презентация жөнүндө гана маалымат берип жатабыз. Эми презентация по истории. Көрүшүңүз мүмкүн. Презентациялар чыгат. Каалаганыңызды, сабагыңызга керектүүсүн же өзүңүздүн билимди өркүндөтүүнү кааласаңыз, бирөөсүн тандап көчүрөсүз. Мисалы бизге египетский сундучки бул интеллектуалдык оюн. Ушул презентация керек. Бир жолу басабыз. Бул презентацияны көчүрүү үчүн скачать с портала деген бөлүм бар мына. Көрдүңүзбү? Бир жолу басабыз. Кайсыл жерге сактайбыз? Загрузки бөлүмү. Новая папка же бардык бөлүмдөрдү тандап, сактап койсок болот, аталышын өзгөртүп. Биз рабочий столго тандайбыз жана сохранить. Мына ушул жерде жүктөлдү мына, көрдүңүзбү? Жүктөлүп атат. Азыр мен сиздерге иштөө боюнча толук маалымат берип коем, көчүрүлгөндөн кийин. Бул платформалар мыкты деңгээлде иштелген. Кеңири колдонсоңуз болот. Албетте мен дагы бир жолу айтам, регистрациядан өтүп койсоңуз мүмкүнчүлүктөрү көп ачылат. Эми биз азыркы көчүргөн платформада бир жолу сиздерге айтып өтөбүз. Мына караңыз, учительский портал.ру. Ушул платформаны колдонууну жакшы үйрөнүңүз. Кээ бир презентациялар PDF форматта, кээ бирлери RAR форматында, WinRAR форматында чыгат. Албетте, ноутбугуңузда
Office программасынан Microsoft PowerPoint установка болгон болсо көрсөтөт, иштейт презентациялар. WinRAR программасы да установка болгон болсо, кээ бир презентациялар ушул программа аркылуу ачылат. Эми кийинки платформа бул mayshared.ru. Бул платформа аркылуу сиз кайсы предмет болбосун презентацияларды издеп таба аласыз. Андан сырткары өз билимди өркүндөтүү боюнча дагы бир канча презентациялар бар. Поиск деген бөлүмдө мисалы бизге дизайн боюнча керек. Дизайн деп жазып искать дегенди басабыз. Издейт. Жана бул жерде презентациялар чыгууну баштайт. Дизайн боюнча көрдүңүзбү? Кайсы бири сизге керектүү болсо, бирөөсүн тандап, көчүрүп, сабактарыңызда өзүңүздү өнүктүрүү үчүн кеңири колдонсоңуз болот. Көрдүңүзбү? Презентацияларды мындай өткөрүп көрсөңүз болот, текшерип. Бул албетте башка мугалимдердин презентациясы. Сиз дагы бул сыяктуу презентацияларды көрүп, өз билимиңизди өркүндөтүп, жаңы презентацияларды түзүп чыксаңыз болот. Урматтуу достор, мына биз сиздерге бүгүнкү видео сабакта кыскача 3 платформаны көрсөтүп өттүк. Сабак үчүн жана билимди өркүндөтүү үчүн презентацияларды көчүрүп алуу, колдонуу боюнча. Сиз дагы бул платформаларды колдонуңуз, билимиңизди өркүндөтүңүз. Мүмкүнчүлүктөр абдан чоң. Эгерде бул видео сизге пайдалуу болгон болсо, биз абдан кубанычтабыз. Видеого лайк басып, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Эгерде видео жаккан болсо лайк, жакпаган болсо дизлайк басыңыз. Дагы кандай сабактарды күтөбүз? Комментарийге жазып коюңуз, биз албетте даярдаганга аракет жасайбыз. Барыңыздарга ийгилик. Бул видеону көргөндөн кийин албетте бул платформаларга кирип, презентацияларды издеп, кеңири колдонууну үйрөнүңүз. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Урматтоо менен Элдор Далиев.